Акыркы жолу сизге кайрылып жатам. Уятсыз, мыйзамды тебелеген судьяларды иштен алып, адилеттүүлүк менен мага жардам бере аласызбы? Анткени мени жолдошум 10 бала багып алдың деп ЗАГСымды жокко чыгарып, 10 миллион моральный ущерб бергенде мага мен айлам кеткенинен ушу жетимдердин үйүн алдырып койбойн деп үйүмдү мына Ирисалиева Айсулууга өткөрүп турганмын. Ирисалиева Айсулуу бир тууган эжеме убактылуу формальный түрдө өткөрүп турган. Азыр эми Ирисалиева Айсулуу үйүмдү кайтарып берейин десе дагы соттор үйүмдү кайтарып бербей жатышат. Биринчи инстанцияда үйүмдү Мамадалиева Сузак районунун судьясы мыйзамсыз чечим чыгарды 100 миңге. Областа 14-июлда 17-жылы облас үйүң 3 миллион 619 миң сомдук үй экен деп мага мыйзамдуу чечим чыгарып берди. Андан соң жогорку сотко эжемин адвокаты Батырбеков Тилек жогорку сотко кайрылып 22 ноябрь 17-жылы жогорку сотто мыйзамсыз чечим чыгарды. Мынакей чечимдери. Батырбеков Тилекке ушул боюнча мыйзамсыз чечим чыгарган боюнча жогорку сотко 1020 сомдук мага тиешеси жок. Махмутжан деген адамга жазылган мага тиешеси жок расписка менен үйдү сатты деп Батырбеков Тилек 1020 сомго чечтирип, үйүмдү азыр Апсатарова Гүлзат деген кызга 1,5 миллионго сатышып, Апсатарова Гүлзат бир тууган эжемин келининин сиңдиси болот. Бир тууган эжем Апсатарова Гүлзат болуп, менин багып алган жаш балдарым менен кууп чыгып, ушинтип көчөдө калдык. Үйдү өзүм салганмын. Фактыларын турса деле көчөдө калган бир расписка менен чечип койду. Мен ушу боюнча кайрылуу жасап, ошо 17-жылы Токбаевага кайрылсам, Токбаева оңдоп берем деди. Кийин бир жумадан кийин кел дегенден келсем, Токбаева Феруза Жамашева Батырбеков Тилекке сөз берип коюптур. Мен бүтүрө албайм, анткени Феруза Жамашева Атамбаевдин оң колу деп биз ошо кишиге баш ийебиз деп айтты. Андан кийин мен президентке жаздым, сизге жаздым. Сиз Ген прокуратурага жибердиңиз. Ген прокуратура уголовный иш козгоп берди. Батырбеков Тилекке ложный показания туура эмес чечим чыгарткан деп. Эми ушул 19-жылдын март айынан бери ушул Ген прокуратура козгогон ишим Жалал Абад ГОВДсы ички иштер Андашев Айбек деген бала тергеп бүттү. Тергөөдө бардыгы ложный показания болуп, тергөө мен жака оодарылды. Мына ошентсе дагы тергөө бүтсө деле ушу тергөөм сотко өтпөй, өз үйүмө өзүм кире албай, ушу күндө ушинтип көчөдө калдым. Сооронбай Шарипович мен өткөндө дагы ошол немеге резиденциянын жанына барып жатканмын. Ошондо дагы ушу неме ак үйдөгүлөр чечип беребиз деген, бирок ушуну мага чечип бербей атат. Мен ошондуктан сизден суранамын. Мына Батырбеков Тилек Жалал Абад областынын бечара адамдарын үйлөрүн ушинтип мыйзамсыз тартып алып, ложный показаниялар менен бечара үйлөрдү, адамдарды үйсүз, жайсыз калтырды. Мына Койчиева Алмаш деген аялды дагы, инвалид аялдын дагы үйүн ушу ложный показания менен алып алган. Батырбеков Тилекке мошенничество менен иш козгоду. Батырбеков Тилек айтып атат азыр. Мен Асылбек Жээнбеков менен керек болсо жакшымын, прямой сүйлөшөмүн. Сени 1020 сомду айта турган болсоң, мен сени өлтүртүп саламын деди. Ага дагы 266 статьяны козгоп берди. Бирок аны дагы жаптырып койду. Батырбеков Тилек Жалал Абад областында судья болуп иштеп жүргөндө, областын соту болуп, Ниязалиев Шаң сепаратистти качырып ийген, азыр өзүнүн да соту болуп атат. Кылмыш иштери бар, адвокат болуп, бизге ложный показанияларды берип, бизди үйсүз, жайсыз калтырып атат. Мына ушул бечарлардын үйүн Батырбеков Тилек соттор менен связь болуп сатып, соттор менен бөлүшүп алып атат. Мен Кайлиевага кайрылдым. Кайлиевага кайрылсам, Батырбеков Тилектики туура деди. Замы Асанова гражданский
Eski kollegiyanın zamı eken al aytты. Nece tuura emес çeçilgen men sizge kayra kaytarıp beren dedi. Muna Iris Aliyeва Aysulu sotko berdi. Deme жаңы жагдай менен сотко берсе, силер мурун билген экенсиңер, кайрылган экенсиңер, өтүнүш жазган экенсиңер деп чечпей койду. Ошондо айтыптыр, уголовный иш козголуптур. Мына Батырбеков Тилеке, бир тууган эжеңиз Усманова Турсунгө, Апсатарова Гүлзатка иш козголуптур. Эми ошо менен чечип беребиз деди. Мына Ген прокуратура дагы эле Өткүрбек Жамшитовичке да кайрыламын. Ушуну мына сотко өткөрүп берсин, Батырбеков Тилектин лицензиясын алып бериңиздер, камап бериңиздер. Бизди кыйнады. Мен сизге кайрылуу жасаймын. Сизден жардам сураймын. Ошондой эле баш калкалай турган үйдө берүүңүздү сурадымын. Ушундай ден соолугуман ажырап азыр оор акыбалда калдым. Өз үйүмө өзүм кире албай. Биз эмне диктаторский заманда жашап атабызбы? Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүз бизди 9 августта айттыңыз мына. Мен коррупция менен күрөшөмүн, соттор менен күрөшөмүн деп. 9 август бечаралар үчүн азаттыкка чыккан күн деп эсептеймин. Сизден сурадамын. Үйүмө кайтарып берип, өзүңүздүн жеке кабыл алууңузду сурадамын. Мына мен кагаздарымды бүт карап көрүңүз. Мына Ген прокуратура өзү жаңы жагдай менен иш козгоп берди. Батырбеков Тилекти адвокатурага жиберсе, Бөкөнбаев уйласа дагы адвокатурага барсам, адвокатура айтып атат, сен кеч калыпсың, 1 жылга чейин эле биз карап лицензиясын алат элек деп. Алар дагы ушу Батырбеков Тилектин сөзүн айтып атат да. Мен март айында уголовный иш козгоп берди Батырбеков боюнча, алы 1 жыл боло элек. Эмне үчүн адвокатура буну лицензиясын албайт? Эмне үчүн карапайым элди кыйнайт? Эмне үчүн Асылбек Жээнбековду ортого салат? Бул бети жок. Мына мен документтеримди көрүңүз. Көрүңүз, мына Исабаев Санжарга кайрылдым. Ак үйдө бул Исабаев Санжардагы Феруза Жамашева, Кайлиева, Токбаеванын оң колу. Мына босогодон өткөрбөй атат бизди. Биз кыйналдык, Сооронбай Шарипович, мени жеке кабыл алууңузду суранамын. Эгерде жалган айтса, мени жоопкерчиликке тарттың, майлы. Мен мына кагаздарым мынакей 1 том болуп калды, мынакей мына алып келдим. Кагаздарымды көрүң, жардам берип 1020 сомго чечилген үйүмдү кайтарып алып бериң. Ошондой эле бир эле мен эмес, мага окшогон жабыркаган бечараларды какшатып бүттү Батырбеков Тилек.